Мен азыр юридикалык жактан алганда мен соттолгон кылмышкермин. Я уголовник. Бирмен бирөөгө эле сайлап атам. Мага окшойт. Бирмен тааны көрүп биринчи жолу көрүп атам. Аялымды, 10 жашар кызымды жана мүмкүнчүлүгү чектелген 12 жашар баламды коргогонум үчүн. Не имею никаких претензий к прокурору Ермекову. Анан бир дагы аудио, фото, видео мен жөнөткөм. Бирөөнү да ишке тиркеген эмес. Бүт менин колум менен документтерди жазышкан. Саламатсыздарбы, учурда жаңылыктар. Азыр 1 мүнөт. Мен мурун иш учурунда чарчап, алсырап, өзүмдү жаман сезчүмүн. Алхаят компаниясынын кара зире майын иче баштагандан бери өзүмдү сергек, энергия алып жүрө баштадым. Кара зире иммунитетти жогорулатып, организмге керектүү витаминдерди толуктайт. Мен даярмын. Все, эфир. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Биз бүгүн жарандык активист, журналист Эрмек Аттокуров мырза менен сүйлөшөбүз. Эрмек мырза, саламатсызбы? Хуш келипсиз. Ыраазычылык билдиребиз. Убакыт бөлүп бизге келгениңизге. Эрмек мырза, ушул акыркы күндөр сиз социалдык тармакта активдүү өзүңүздүн укугуңуз бузулуп жатканы жөнүндө тынымсыз жазып атасыз. Анан ошол окуянын чыны себеби эмне? Ошону сураган чакырганбыз сизди. Айтып берсеңиз, эмнеден улам ушундай окуя жаралды? Маселе мындай. Эми 2 адам урушту. 2 үй бүлө урушту. Анын детальдарына токтолбой эле коелу. Ошол ишти алып барган милиция кызматкерлеринин маселеси болуп атат. Жана ошол милиция кызматкерлеринин алып барган ишин караган прокуратура кызматкерлери болуп атат. Анан анын экөөнүн жазап келген ишин караган соттун маселеси болуп атат. Себеп дегенде биринчи эле калпыстык бул болуп атат. Сот процесси бүт жазалма документтин негизинде куралган далилдер менен, документтер менен башталып атат. Жана ошол менен жыйынтыкталып атат. Мен айтып атам, келгиле ачык сот кылалы. Биз тергөөнү кайра баштан баштагыла, нөлдөн баштагыла. Мен көрсөтмөлөрүмдү берейин. Далилдеримди алып келейин. Мен өзүм тарабымды көргөзүп берейин. Анан тергөөчү тергесин. Анан аны прокуратура текшерсин. Канчалык деңгээлде тергөө жүрдү. Анан кийин сот чечимин чыгарсын. Эгерде мен 100% ишенем, эгерде акыйкаттуу тергелип, акыйкаттуу ошол эле прокуратура көзөмөлдөп анан адилеттүү өкүм чыга турган болсо, мен акталып кетем. Анткени окуянын баардыгы күндүз дагы, кечинде дагы, түнүндө дагы менин үйүмдө болуп атат. Башкача айтканда, менин жеке менчигим ичинде болгон окуяга жана ал жерде мен өзүмдүн үй бүлөмдү коргогонум үчүн, жана ошол жерде мен тааныбаган адам кол салган учурда аны милицияга кармап бергеним үчүн мен күнөөлүү болуп атам. Сизде бүт материалдарды бөлүшүп атпайсызбы? Факт катары деп. Анын баардыгын тергөөчүгө берген, бирок тергөөчү бирөөнү да каттаган эмес. Аны сот процесс учурунда алып чыкканда сот дагы орусча айтканда отклонение этип койду. Мындайча айтканда, азыркы биздин жүрүп аткан процесске тиешеси жок. Далил катары далилденбейт деп. Бир эле видеону көргөздүк. Аны дагы прокурордун каршы чыкканына карабай, биз тарап адвокаттын мындайча айтканда басымы кысымы менен көрдүк, бирок аны дагы жокко чыгарып коюшту, жаратпай коюшту. Сапаты начар жана башка. Эми маселе мындай болуп атат. Биринчи башталганда эле мен тергөөчүнү бир жолу көргөм. Ушундай отуруп сүйлөшкөнбүз. Ошо менен тарап кеткенбиз. Кайдан жайдан белгисиз 31 майда бүт менин колум менен документтерди жазышкан. Мен жанагы мага карата арыз жазган адамды мен мартта көргөм, андан бери көрө элекмин. Бирок 31 майда экөөбүздү бетме бет отуруп, беттештирип очный ставка кылып болду. Очный ставка кылып туруп кол койдурган экен. Мен азыр ошол эле Сокулук райондук ички иштер баш башкармалыгынан өткөн арыз менен кайрылгам. Мага 31 майдагы видеолорду алып чыгып бериңиздер. Анткени Ровдонун айланасы, ичи бүт видео камерага тартылган. Мен ошол күнү келгенимди далилдеп бергиле десем, кече жооп алдым, жок, ал күндүн видеосу өчүп кетиптир. 31 майда мен Бишкек шаарында болгондо дагы мен УНА мамлекеттик мекемесине барып, айдоолук күбөлүгүмдү алмаштыруу үчүн ал жерге сүрөткө түшүп, арызымды жазып, акчасын төлөп, баардык жанагы документалдык процедураларды өткөргөм. Эми Асанбек уулу Азамат деген тергөөчү жана Тилек Супатаев экөө кайдан жайдан белгисиз менин колумду 31 май менен датировать этип туруп, анын баардыгын тиркеп туруп сотко өткөрүп атат. Мен сотто буну айттым. Мен бул жерде колумду жаза алмам. Документ жаза алмайм. Мен кол койгон эмесмин.
соттун алдында мыйзам боюнча мени ошол тергөөнүн бүткөндүгү жөнүндө маалымдап жарыялап бүт документтерди мага көргөзүп, анан кийин айыптоо баракчасын колума карматып, анан кийин ишти сотко өткөрүш керек. А мен сотко чакырып атат, сотко барсам айтып атат, сиздин үстүңүздөн жазылган арыз боюнча кылмыш ишин кароону баштайбыз. А мен билбейм. Мындайча айтканда, төрөгөндөн кийин билип атат да, аял боюнда бар экен деген. Менде ошол болуп атат. Соттун процессин залдан ал жерде ал эмес, ошол эле райондук соттун төрагасы Боронбаевдин ошол жерде көрсөтмөсү турат, протоколдо жазылып турат, аны окуса болот. Эрмек Абдыкуровго айыптоо баракчасын колуна тийгизсин, сотту кийинки жылдырабыз деп. Биринчи отурум болбой калган, анткени мен өзүм билген эмесмин, эмнеге соттолуп атам, канакей документтер деп. Анан мен ал жерден айтып атам, бул жерде мени жаза алма. Жок, райондук соттун төрагасы, катардагы сот эмес. Боронбаев ошол жерден чечим чыгарып атат, мени күнөөлүү деп. Баса белгилей турган нерсе, ушул эле Боронбаев убагында Садыр Жапаровду, азыркы президентти соттогон, 11,5 жылга эркинден ажыраткан. Ушул эле Боронбаев. Ошол эле белгилүү кирим авторитет деп жүрүшөт, Камчы Көлбаевди соттогон сот болуп атат. Дагы бир топ башы көрүнгөн саясатчыларды соттогон. Балким бул жерде кызыкчылык болду деп да ойлоп кетип атат. Ошондо судьянын мындай кесиптүүлүгүнөн шек санап атасызбы азыр? Тергөөчүлөрдөн Асанбек уулу Азамат, Тилек Супатаев, Бекташев райондук прокурор жана анын жардамчы прокурор Жолдошбеков болуш керек, Жолдошбеков деген. Ал деле жаш бала экен. Анан райондук соттун төрагасы. Себеп дегенде алар биринчилери жаза алмалып атат. Аны жаза алгалаган, жаза алма документ экендигин прокурорлор караган эмес. Ал жерде толтура нестыковкалар бар. Прокуратурага арыз менен кайрылган жоксузбу, карап бергиле деп? Азыр башкы прокуратурага жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине арыздар бар, бирок эми алар өзүнүн жанагы процедурасы бар. Белгилүү мөөнөттө карап башташат. Азыр ал боюнча мага конкреттүү иш башталды дегенде мындай баштап тергөө баштап бере элек. Бирок буга чейин мен Ички иштер министрлигине кайрылдым. Республикалык деңгээлде тергөө кызматынын башчысына кирдим. Ал анын жообу аябай кызыктырды мени, таң калтырды. Кечирип койгула, иш сотко өтүп кетиптир, биз эчтеке кыла албайбыз дейт. Башкача айтканда, эгерде мен катардагы кызматкер катары сизге жазылган арызды жаза алма документ менен мен сотко өткөрүп жиберсем, болду экен, мен ошо менен кутулат экен. Мен жоопкерчилик тартпайт экен. Ички иштер министрлиги мен эчтеке дебейт экен. Жаза алма документ, мен далилдеп берип атам. Ошол эле жоопту Чүй областтык ички иштер башкармалыгы берди. Тергөө кызматы. Ошол эле жоопту райондук ички иштер башкармалыгы берди. Ошол эле мындайча айтканда баягы көнүп калган ровдун начальниги, тергөө кызматы баардыгы ошол боюнча эле. Кечирип койгула, сот өтүп кетпеди, эмне кыла алабыз? Силердин сотрудниктер тескери жазып атат, жаза алма жазып атат. Силер айткыла, биздин сотрудник бул жерден ката кетип, кантип айтабыз? Айткан күндө деле биз арткала албайбыз. Система ыйлай тургандай экен. Прокурорлор мындай болот. Арыздын башында башка бирөөнүн фамилиясы да, этегинде менин фамилиям дагы, анан менин колумга коюп, ошондой документтерди өткөрүлгөн. Аны караш керек да. Демек, сиздин маселе бул баягы талашып тартышып жаткан кошунага эмес, көбүрөөк баягы эгерде талашып шабакылыгына байланыштуу наразычылык болот. Мисалы мындай, эки жаран уруша берет. Эки жаран уруша берет. Ал жерде көз чыгып кеткен жок. Жери сынып талкаланып кеткен жок. Эми ал жаран уруша берет. Ал балким экөөбүз эртең бир артынан суу ичебиз, бир тойдо жамандык жакшылык барабыз, бир көчөдө жашайбыз. Ал маселе чечилип калышы ыктымал, албат эле. Анткени баягы тагдыр каяка буруп жүрөт эчтеке билбейбиз да. Маселе мында болуп атат. Эгерде ошол эле макул экөөбүз жарашпай бирөөтөлө өмүр бою душман болуп калган күндө дагы, эгерде ишти жакшыраак териштире турган болсо, анда ал жерде мен таза болуп чыгып атам. Мен үй бүлөмдү коргоп атам. Мен өзүмдү коргоп атам. Мен менчигимди коргоп атам. Мен орусча айтканда потенциальный преступникти кармап берип атам. Анткени ал менин үйүмө мас болуп кирген малда мен анын ким экенин билген эмесмин. Мен ушуну тергөөгө да айттым. Прокурорго да айттым, сотко да айттым, бирок мен күнөөлүү болуп атам. Бир эле себеп менен урганым үчүн. Эгерде биз азыркы соттун, прокурордун жана милициянын логикасына кое турган болсок, үйүңө кирип келген киши бычак колдон болсо, таш колдон болсо, келтек колдон болсо, бир курал колдон болсо, таяк жешиң керек экен. Таяк жебесең, сенин укугуңду эч ким коргоп бере албайт экен. Жөн эле укугуңду коргоп берген бул жакта турсун, сен күнөөлүү болот экенсиң.
ошондо ал киши сиздин кошунаңыз болуп атат да? Мен кошуна экенимди милиция келгенден кийин билдим. Милиция келгенден кийин. Мен мындай болду. Окуя. Аны өзүңүз жарыялаган видеодо ал кишинин колун кармап турасыз да. Маселе мындай болуп атат. Кошуна келди, келип эле жакадан алды уругулап баштады. Аны сотто да айтты, тергөөдө да айткан. Жакадан алып эле уругулап баштады. Мен качтым. Мен түшүнбөй калдым ким экенин. Анын мындай сөздөрү бар. Твой дом зажгем, тебе выселим. Мындайча айтканда, мен жашап аткан жактан көчүрүп жиберебиз деп атат. Үйүңдү өрттөйбүз деп атат. Өлтүрөм деп атат. Мен балдарга айтып койдум. Сен бул жакта жашай албайсың деп атат. Сиз ал кошунаңызды ага чейин тааныйт белеңиз? Жок. Биринчи жолу көрдүм. Аны мен эле эмес, менин кошуналарым да көргөн эмес өмүрү. Ал ошол жана мен жүктөп аткан видеону эгер толук вариантын жүктөгөн жокмун, анткени ал жерде жанагы +18 дегендей окуялар болуп кеткен үчүн жана мушташ процесс болуп аткандыгы үчүн Facebook башка блокко коюп койбосуна мен ал жерде жарыялаган эмесмин. Ал жерде менин кошуналарымды чакырдым. Окуя болуп атканда кошуналар чакырылган, кошуналар келди. Алар сурашты: "Эй бала, сен кимсиң? Бул чужой, бул жакта жашабайт. Биз биринчи жолу көрүп атабыз." Эгер мен эле тааныбасам, менин кошуналарым тааныбайт. Ал. Мына телефонду алыңдар. Сиз? Темир деген бар. Участковый темир деген. Чал ошого. Участковый темире? Ооба. Билбейм, бирөө келе сайлоодо. Мага окшойт. Билбейм, таамай көрүп биринчи жолу көрүп атам. Бул бала каяктан келген бала? Билбейм, турсам эле келип алып эле. Сен мени деле кыйынсың деле кектей менен алып келди. Ой, бул бала сен кимсиң? Каяктан келдиң? Чужой көргөн эмеспиз биз. Эми мен анын жеке ишине кийлигишим келбейт, жеке жашоосуна. Бирок өзүнүн айтуусунда ошол жерде жашаган Акасова Гүлзинанын жарандык жолдошу экен. Мындай айтканда сожитель. Они сожительствовали. Ошол үчүн биз аны көргөн эмеспиз, кошуналар. Биз мен Акасованын өзүн да көргөн эмесмин. Тааныш эмесмин. Билчүмүн ал үйдө аял киши жашарын, жалгыз бой аял жашайт деп ойлочумун. Анан эле эркек келип эле уругулап баштады. Ал эмне максат менен сиздин үйүңүзгө кирип барып турганда айттыбы? Маселе мындай болгон. Эми баягы кошуналардын таштандысы. Бизде жумасына бир жолу машина келет. Таштандыгын ыргытып беребиз. Ошон менен таза жашай беребиз. Эмнегедир бир ай чамалуу болуп калат бул жолду. Мен үйүмө тагыраак эшигимдин алдына бирөө таштап кетип берет. Ал таштандыны чача берет. Кошуналардан сурайм: сеники. Ошол жерден жаш балдар айтып калды. Тетигил жердеги көк үйдөн таштап кетишти. Мен алып барам да эшиктин алдына алып барып таштап кетип калам. Ошондон башталган. Анан кийин ошондо таштап кетип калам. Анан кийин аял келет. 2 күндөн кийин болуш керек. 11 март күнү саат 16 чамасында үйгө келди. Күндүзгү 4-тө. Үйгө келди, экөөбүз эшиктин алдынан сүйлөштүк. Чечтик маселени. Мен кечирим сурадым, кечирип коюңуз. Ал кечирим сурады, кечирип кой. Ошо менен карасам, кетип баратканда карасам, ал таштандыны мунусунда эшиктин алдына эмес, менин үйүмө алып келип таштап туруп анан келген экен аял. Мындайча айтканда, меникине таштады эшигимдин алдына, мен анын эшигинин алдына таштадым. Ал муну таштандыны алып келди, менин үйүмө таштап туруп, анан үйгө келип айтып атат: "Мындай болуп таштабай жүр." Мен айттым: "Таштандыгыңызды алып кетиңиз." Бир жума мен анын таштандысын сакташым керек, унаа келгенчечи. Анан болбойт, мен алып барып үйүнө таштап салдым. Таштап салып келатсам, аялы келди дагы. Эми көрүүчүлөр да туура эмес түшүнүшү мүмкүн. Эми эркек баш менен аялга эмне теңелет деп мен теңелген жок. Мен аялдан качтым. Анан күндүз аялы кол салып атат. Маселе ал видеолор бар. Мен аны болгон аял киши болгон үчүн чыгарбай атам. Аны чыгарсам болот. Аял киши анда дагы менин эшигим алдымда келип, аял киши кол салып атат. Болгону мен дарбазанын сыртында болгон үчүн ал видеону жарыялаган жокмун. Кол салып атат. Мен эркек киши катары үйгө кире качтым. Ал күндүз болгон окуя. Ошо мен унутулуп калган. Ал эми унутулуп калды. Кечинде келди эле жана киши келип туруп эле кол салып баштады. Кечинде ал келинчегине болушкан киши катары. Ошо болот да. Мага күндүз мынтип айткан: "Эгер күйөөм болгондо азыр мен сабап атмакмын" dedi. Мен таң калып койдум. Жалгыз бой аял болсо депчи. Анткени кошуналар аны жалгыз бой деп түшүнүшөбүз. Анан кийин ошо менен эле кечинде бирөө келип кол салат. Ким экенин билбейм, маньяк беле, педофил беле. Дагы бир баса белгилей турган нерсе, бул жерде уулум коляскада отурат. Өз алдынча баса албайт. Жанагы видеону, мушташтын видеосун баш жагын ошол уулум тарткан машинанын ичиндеги тарткандар. Экинчи бөлүгүн келинчегим тарткан. Ошол биринчи бөлүктү тартканга чейинки аралыкта элестетелем. Мен качып кеттим. Балам кармалып калса, балама кол салса ким жооп берет?
милиция, прокурор, сот жооп бере албайт да. Алар жооп берген күндө дагы кеч болуп калат. Мен эгер балама кол салса, ошол жерде 10 жашар кызым бар. Кызыма кол салса ким жооп берет? Эч ким жооп бере албайт. Анын баарына мен эле жооп бере алам. Ошол жерде окуядан катышуучу катары мен коргошум керек болду, коргодум. Кармашым керек болду, кармадым, өткөрүп беришим керек болду, өткөрүп бердим. Өткөрүп бергенден кийин ал айтты: "Падла, я допустил, извини, братишка, давай не будем кормить ментов и судей, давай здесь все сделаем, здесь закончим. Я что, терпила, что ли? Со своим нормально, давай чечебиз" деди. Бул участковыйдын көзүнчө болуп атат. Не знаю, вы сами напишите. Главное, что претензий не имею. Не имею. Таких претензий. Эрмек. Фамилия. Аттокуров. Объяснительно. Я Респаев Азизбек Аскарбекович, 11.03.23, 21.50. Не имею никаких претензий к Аттокурову Эрмеку. Мен участковый, жанагыл Респаев үчөөбүз отуруп, менин үйүмдүн ичине кирип, расписка жазып берип атат. Ошону менен ал кетет, мен үйгө кирип жатып алам. Кийин арыз жазып коюп туруп кайра. Бир жумадан бери атам, мага арыз жазды. Тилек Супатаев деген баштады башын. Анда барып бет маңдай отурушуп сүйлөшкөнбүз. Бир жолу болгон ал мартта. Андан кийин бир жолу барып ушул Супатаев экөөбүз жолуктук, сүйлөштүк. Жана очный ставка деп коет, бетме жолугуп сүйлөштүк. Супатаев аткарды алып барды аны. Ошону менен мартта токтоду, иш бүттү, жабылды, жоюлду, жок болуп кетти. Аны эле 29 майда чакырды мени сотко. Жок, Азамат Асанбек уулу. Кабинеттин ордун кандай болду эле, момундай болгон түшүндүрүп бердик. Ал жерде ошол менен эле бетме жолуп сүйлөшкөн менен эле иш бүткөн, ошо менен кетип калган. Анан 2 күндөн кийин 29 менен кечинде барып атам. 7:30 болжолду 6:30 7:30 чейинки аралыкта, 9:30 чейинки аралыкта ошол жакта болду. Мен аны тактап бере алам. Канчада кирип, канчада чыкканымда. Чыгып кетип калдым. 2 күндөн кийин ишти 2 күндөн кийин ачып атат. Зарина Мамбекова деген ошол тергөө кызматынын башчысы бар экен. Май айында иш ачылып атат ошондо. 31-inde эртеңден саат 9:33-тө 9:53-тө ачылып атат. 31 майда. 31 майда. Окуя мартта болгон. Окуя мартта болгон. Мен тергөөчү менен 29-на жолугуп атам. Негедир ал иш Азаматка өтө элек кезде Азамат экөөбүз ошол иш боюнча сүйлөшүп атабыз. Тергөөчү менен чакырды. Тилек алып бараткан ишти мен алып бара турган болдум, мен алып бара атам деди. Макул, алып бара атсаңар, менде далилдер бар. Тилектен алдыңар десем алдык деди. Ал менден бир эле нерсени сурады, паспортумду сурады. Мен паспортумду бердим. Бүттү. Ошону менен мен кеттим. 30 көрсө мени 29 чакырып атат. 31-inde ишти 31-inde алып атат өзү. Качан сотко өтүп атат? 31-inde өтүп атат. Эртең менен 9:33-тө же 9:53-тө жазылган жеринде 50 же 30 деген белгиси болуп атат. 9:53 ишти Азаматка берип атат. Асанбек уулу Азамат Эрмек Аттокуровго байланыштуу ишти алып барсын деп Азаматка бекитип атат. Токтом чыгарып атат. Анан кийин ал 9-да мени суракка алып атат. Мен ал маалда унаада жүрөм, Бишкекте. Мени 9-да суракка алып атат, нар жак бер жак менен 11-де иштин баардыгын топтоп туруп сотко өткөрүп жиберип атат. 9-да алган ишти 11-де, макул 12-де деп коеюн, 12-де сотко өткөрүп жиберип атат. Немечи азыр сот райондук сот карап атат? Райондук сот карап бүттү. Мен күнөөлүүмүн. 300 көрсөткүч, 30 000 сом айып төлөшүм керек. Кимге? Мамлекетке. Себеп дегенде мен административдик штраф алып бересиз. Административдик эмес. Кылмыш иш. Уголовный. Бул жерде бир нече вариант бар экен. Прокурор 40 000 сурады. Бул кылмыш иш боюнча Эрмек Аттокуровду күнөөлүү деп таап 40 400 көрсөткүч 40 000 сом мамлекетке айып салыңыз деди. Сот чыгып кетти. 15-20 мүнөттөн келди дагы 30 000 салды дагы чыгып кетти. Сиз азыр соттолгон адам? Мен азыр юридикалык жактан алганда мен соттолгон кылмышкермин. Я уголовник. Эмне себептен мен аялымды, 10 жашар кызымды жана мүмкүнчүлүгү чектелген, өз алдынча базып, окуя болгон жерден качып кете албаган 12 жашар баламды коргогонум үчүн мен кылмышкер болдум. Азыр эми бүгүн эмне менен алек болуп атасыз? Кайра мен азыр мындай болот. Буга чейин мен таң калдым. Же Респаев менен Супатаевдин катышы бар, Респаев менен ошол эле Асанбек уулу Азаматтын катышы бар, же Респаев менен
Зарина Мамбекованын катышы бар, Жолсер Эспаев менен ошол Уран Шамбетовдун катышы бар. Мен ошол нерсени ойлодум. Бул төртөө бирөөсү менен же материалдыкпы, же ага эле кудалыкпы байланыш болсо керек деп келдим. Бирок менде бүгүн аудиолор бар. Ошол эле тергөө кызматынын башчысы Зарина Мамбекова өзүнүн тергөөчүлөрүн урушуп атат. Сокулук баланча 100 500 бирдемсе кылмыш ишин ачыптыр, а биздики 300 бирдемсе болуп атат. Ал жерде ошол райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги баардыгы отурган чогулуш экен. Менде ал аудио бар. Анан ал жерде ар бирине мындай экен, ар бир тергөөчү 5тен иш жабышың керек экен, сотко өткөрүшүң керек. Сен жаппайсың, аны иликтебейсиң. Ошол 5 иштин бирөөсү болуп калды деген. Мен ошол 5өөнүн бирөөсүмүн. Божомол болуп атат экен. Алга мындай болду, азамат эптеп ишти жаап өткөрүп туруп, Зарина Мамбекованын алдында отчет бериш керек. Мен бул айдын ичинде 5 киши өткөрдүм. Мен 31-inde эмне үчүн 31-inde айдын этегинде акыркы күнү далбастап жаап атышат. Мен ишимди сотко өткөрүп атышат. Мынакей азыркы тергөөнүн тас кейпи. Мен буну ошол эле министрликтеги тергөө кызматына маалымдаган бул маалыматты, ошол эле Чүй областтык тергөө кызматына маалымдаган, ошол эле Сокулук РИИБинин жетекчилигине баардыгына маалымдаган, бирок ошол боюнча эле калды. Эми мындан кийин сиз азыр прокуратура менен УКМКга арыз жаздыңыз да. Ооба. Тиги документтер териштирип бериш үчүн да туурабы. Ооба. Демек ошол жыйынтыкты күтөт экенсиз да. Жыйынтык апелляциялык арыз жаздыңызбы? Апелляциялык арыз Буйрук областтык сотко бүгүн кирип атат. Эми областтык соттон соттошобуз. Бирок мен азыркы абалды көрүп ал жактан деле чыгып турам. Себеп дегенде ал жерде деле көрсөткүч бар. Мисалы мен ошол эле Боронбаевдин соттук отурумунан эмнени байкадым? Мындай болду. Келертерге ишти бүтүрөлдү, абетке барып келеличи дегенде эле мамилени көрдүм. Ал жерде бир териштирүү болсун, адилеттүүлүктү, ким туура, кимдики туура эмес, аныктайлы, тараптарды угалы деген болгон жок. Эмнегедир ошол жерден мындай болду. Күбө катары менин келинчегимди чакыра ал деп. Окуянын баштан аяк күбө болгонсам, жок деп, аны чакырткан жокпуз. Мен ошол эле тескөөчү милицияны чакыра ал дедим участковойдо. Ал келип ошол бизди ажыратып, анан кийин жанагы анын көзүнчө жанагы расписка жазылган. Ошону чакыра ал десем, ал окуянын мушташып аткан маалга катыштуу эле дейт. Жок, катышкан жок десем, антип эле кое ал дейт. Кошуналарды чакыра ал, ошол жерге күбө болгонсам, алар мушташып атканда, муштун тийип атканда көрдү эле дейт. Жок десем, аны чакырбайбыз деди. Ошондо бирок ошол эле маалда, ошол мушташ учурунда үйүндө отурган Бакасованы чакырышты күбө катары. Анын күбөлүгүн алышты. Ал көргөн эмес окуяны. Бирок Эрмек Аттокуров күбөмдү сабады деген үчүн аларга ишеништи. Анан бир дагы аудио, фото, видео мен жөнөткөн. Бирөөнү да ишке тиркеген эмес. Жана менин бир эле видеомду сот Боронбаев кабыл алып көрдүк, калгандарын баарын жактырбай коюшту. Эми ушул сиз өзүңүздүн чындыгыңызды далилдеп ушул иш сиз каалагандай болот деп акыры деп ишенесизби азыр? Менде башка вариант жок. Азыр мындай болуп атат. Мени күйгүзгөн нерсеси кызматкерлердин кылган ишине эч ким жооп бербейт экен. Тагыраагы сенин балаң эгерде бейбаштык кылып калп айтса, атасы айтат экен, эми калпын айтып койбоду, элдер ишенип калбады, жагылалы эми, айла жок. Элдер ишенип калбады эми. Бүттү, ошондой эле болуп атат. Ошол эле Азаматты же Супатаевдин ишин азыр жоопкерчиликке тартпайт. Жаза алмады документ. Эми кызыгы бул болуп атат. Эгерде мага ал жерден 30 000 сом эмес, балким 3 жылга кесиле турган, балким 3 айга кесиле турган статья болсо эмне болот эле? Мени Боронбаев ошол жерден баш ойгормак эмес. Ошол маалда Жапаровду 11,5 жылга кезип атканда мен деле айтмак, 3 жылга эркин ажыратсын, социалдан камалсын деп. Болду, ошо мен кирип кете бермекмин. Азамат болсо, Тилек, Зарина, Ровдонун жетекчилиги, министрлик, прокурор Бекташев, анын жардамчысы, сот Боронбаев баштары оорумак эмес. А менин үй бүлөмдү ким багат эле? Же болбосо мен ошол жактан оңолуп чыгабы түрмөдөн адам? Мисалы да, эгерде ошол тарапка кетсе. Эми мен бул жерден караш керек. Ошол эле Азамат жана Тилек Супатаев экөө буга чейин жапкан иштерди кайра карап чыгыш керек. Ал жерде канча адамды ошондой жасалма жол менен түрттү. Канча адам айып төлөдү, канча адам күнөөлүү болду, эскертип алды, канча адам балким түрмөдө жатат. Аны мен билбейм. Мен эле ошол маалда Респаевка арыз жазгам. Мен үйүмө кирип келди, кол салды, балдарымды коркутту. Балдарымды атайын процедуралар менен калыбына келтирдим. Моралдык психологиялык жабыркады да.
түнүндө эле бирөө келип теңкилетип атасын сабап атса. Анан биз ал жерде дарыландык. Атайын курс лечения алдык. Мен ошолордун кагаздарды көтөрүп барып атсам, тергөөчү Абдиманапов деген. Бул жерде кылмыштын курамы жок деп туруп ишти жаап коюптур. Жапкан иштек эмес, жаап туруп эч ким айтпай кармап отурган. Иштин бүтөрүнө 1 күн калганда алып чыккан. Ал антип мынтип 2 күн калганда алып чыгып, антип мынтип ал иш участковыйга жеткенче срок давности өтүп кеткен. Элестеткиле, силер менин үйүмө келип каалаган нерсеңерди кыла аласыңар. Эң башкысы колуңарга бычак албашыңар керек, тапанча, келтек, таш, арматура бир нерсе көтөрбөй келсеңер, мени сабай аласыңар. Эгерде жок, мен сени сабап койсом, мен күнөөлүү болуп калам. Демек, сен эртең колуңа жанагындай курал жарак албай, каалаган үйүңө бастырып кирүүгө укугуң бар. Бул Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Азыр ушунун арты менен мен 30 000 сомго чыгып атам. 30 000 сом эчтеке эмес. Кеп принцип болуп атат. Бирок мырза, эми бул иш аягы жакшы бүтөт деп тилек кылалы. Убакыт бөлүп келгениңизге рахмат. Сизге ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Саламатсыздарбы? Учурда жаңылыктар. Азыр 1 мүнөт. Мен мурун иш учурунда чарчап, алсырап, өзүмдү жаман сезчүмүн. Алхаят компаниясынын кара зире майын иче баштагандан бери өзүмдү сергек, энергия алып жүрө баштадым. Кара зире иммунитетти жогорулатып, организмге керектүү витаминдерди толуктайт. Мен даярмын. Все, эфир!